Талас облусунун жергиликтүү сотторунун жыл жыйынтыгы чыгарылды. Онлайн форматта өткөн жыйында аталган облустун соттору өткөн жылы жазык иштери боюнча жалпы 2470 соттук иштер жана материалдар каралгандыгы маалым болду. Бул 2023 жылга салыштырмалуу 235 ишке, же 8,7% азыраак каралган. Видеоконференция байланыш менен өткөн жыйында иштерди кароодогу процесстик мөөнөттөрдү сактоо маселесине өзгөчө көңүл бурулду. Төрага Медербек Сатыев бул фактылар жарандардын нааразычылыгына себеп болуп жаткандыгын айтып, иштерди кароонун мөөнөтүн узартууга жол бербөөгө чакырды. Айта кетсек, жогорку соттун төрагасы өткөн жылы 10 декабрда Талас облусуна болгон иш сапарында аныкталган кемчиликтерди айтып, аларды тез арада жоюуну тапшырган. Бүгүнкү отурумда төрага аталган тапшырмалардын аткарылышы боюнча жогорку сотко караштуу сот департаментинин Талас облустук башкармалыгынын жетекчиси Токтогул Ахуновдон маалыматын укту. Алардын катарында Манас райондук соту менен административдик сотко жер тилкелерин кароо, Айтматов райондук сотунун имаратынын аймагында жарандарга шарт түзүү, ошондой эле кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу үчүн окууларды уюштуруу маселеси да бар.